Эки кемтик менен төрөлдү да көтөнчү чыгуу жок. Дагы товар чыгым алды жок. Задняя мозговая грыжа деп коебуз. Мээсинин оболочкасы сыртында болчу да. Мындай чоң биякта оболочкалар болчу. Бул бала уже операциядан кийин. Мындай туаса кемтик менен төрөлгөндөрдү карап туруунун өзү кыйын. Жарык дүйнөгө көз жараары менен дарыга ууланып реанимацияда жатат. Аларга оор операция дагы жасалат. Бирок наркоздон кийин мындай бөбөктөрдүн көпчүлүгүнүн ичер суусу түгөнөт. Ошондой эле мындай балдардын 25% дароо эле ооруканадан балдар үйлөрүнө сапар тартат. Оорулардын микробу адамдардын баарына жугат. Айрыкча кош бойлуу энелер көтөргөн түйүлдүккө катуу сокку берет. Жубайлардын 80% балалуу болуунун эрежелерин сактабагандыктан күнөөнү бири-биринен издеп калат. Оор кемтик менен төрөлгөн бир кыз түштү да. Биз жазадык, жан сактап калдык, операция успешно. Күйөө келип ушул жерде мен берге келип алып мага айтып атат. Мен аялымы кууп чыгам, мен мындай. Мен сен сурадым, сен кайда жаша? Мен Москвада 7-8 жыл жүрдүм. Мен айтып атам, сен күнөөлүүсүң. Кызыл өңгөчү бүтүн, ичеги карыны сыртында жана жүлүнү сыртта болгон же башы чоңоюп кеткен сыяктуу туаса кемтик менен төрөлгөн наристелер бир топ. Бала организминин туура эмес өсүшү түйүлдүк кезинде эле башталат жана алардын көпчүлүгү чарчап да калат же майып болот. Ал эми арты туюк наристелер 2 жашка чейин дарыгердин көзөмөлүндө болуп 70% жашап кетет. Наристелердин туаса кемтик болуп төрөлүшү Кыргызстанда акыркы 10 жылда 30%га жогорулады. Буга себеп жубайлардын жыныстык катнашуу учурунда инфекция жугузуп алуудан болот дейт дарыгерлер. Мына ошол нышан болуп төрөлүүнүн алдын алуу үчүн боюнда бар энелер өз убагында каттоого турушу керек. Ошондой эле төрөлө элек туаса кемтиги бар наристелерди билүүчү заманбап жабдык мамлекеттик ооруканаларда жок экен. Баланын туаса кемтиги бар жогун билүүчү медициналык жабдык $40,000 турат. Ал бир гана жеке менчик клиникаларда бар. Баасы болсо жогору. Ичегиси сыртында болсо, боору да сыртындабы, көк боору сыртындабы, бу дагы чоң ролду ойнойт. Мисалы үчүн ичеги бирткеле чыгып калса, биз аны элементарно операция төрөлгөндөн кийин операция жасап сактап калсак болот. Ушундай тонкосын кое албай атабыз да. Ак халатчандардын айтымында бала үчүн энелер гана ооруканага келип кезек күтөт. Ал эми эркектер балалуу болуу маселесине олуттуу мамиле кылбайт. Организмде белоктун жетишпеги жагынан ал ушу баланын өсүп өнүгүшүнө тоже тиешелүү болот да. Кийинки айтып кетерим дагы бул инфекциялар көбөйдү да. Жыныс аркылуу бериле турган инфекциялар. Туаса кемтиги менен төрөлгөндөрдүн 92% инфекциядан улам болсо, калганы тукум куучулуктан келип чыгат. Мээрим Бакир кызы, Аскат Ибраимов, Коомдук 1 канал.